Камчыбек Назарбаев 41 жашта, ал учурда ден соолугунан жабыркап, коомчулуктун жардамына муктаж болуп турган чагы. Ага дарыгерлер тез арада бөйрөгүн алмаштыруу керектигин айтышкан. Почка кандайдыр бир немеден отражение болуп кайта дагы присыткага неме бара турган болуп калдык. Биринчи акам берди, ал дагы эң чоңунан кичине акам бермек болуп атат бөйрөгүн. Эми көбүрөөк кирип болуп неме болуп атты ошол 15 жылга неме болду биздики. Азыр ушул присыткага ушул акча немесинен керек болуп элге кайрылып атабыз, кыргыз элине жардам керек болуп. Бул анын экинчи жолку операциясы. 15 жыл мурун өз каражатына Туркиядан бөйрөгүн алмаштырган. Анда да бир тууган агасы донор болгон. Көп жылдардан кийин анын алмаштырылган бөйрөгү кайрадан иштөө функциясын жогото баштаган. Дарыгерлердин айтымында, иммунитеттин төмөндүгү бул органдын иштешин начарлаткан. Мындан улам ага азыр гемодиализ алууга да мүмкүн эмес. Тез арада алмаштыруу гана сунушталып жатат. Бул жолу да бир тууган агасы донор болот. Пересадка Кыргызстанда дагы болот экен, бирок мына экинчи пересадканы кылышпайт экен да. Муну ушу чет өлкөдө кылышат экен, азыр эң немеси Туркияда экен пересадкага. Өзүбүздө болгондо жакшы болмок, бу жерде арзан эле болмок. 41 жаштагы Камчыбектин учурда 4 баласы бар. 75 жаштагы апасы Сана Майылчиева уулунун ден соолугун калыбына келтирүүгө, каражатты топтоого жардам берүүсүн коомчулуктан суранат. Улуу орозо айында кайдыгер эмес жарандардан жардам күтөт. Мурунку жөнөгөндө түзүлө элек туугандарым, достору, тагаларым жардам берип эле жөнөттүк эле. Бул жөнөтүштө жөнөтөлбөй көк доктурга жатты, жайы менен доктурга жатты. Мына достору барып, достору карап атты. Эми элимен, жеримен, калкыман, кыргызстанман, кыргыз элимен сураймын. Ушуну жардам берип жөнөтүшүп койсо деп ойлойм, тилейм да элден. Ал үчүн 35 000 АКШ доллары керек. 4 баланын атасы 41 жаштагы Назарбаевдин мындай каражаты жок болгондуктан анын ден соолугуна кайдыгер карабаган жарандардан жардам күтөт. Каражат которууну каалагандар экрандагы банктык эсептерге каражат которсо болот. Айжаңыл Турду Маматова, Уран Адишев, ЛТР, Ош облусу.